Амансыздарбы? Учурда бардыгы ЖМКларда тролль фабрикаларына тиешеси бар делген Дайырбек Орунбековдун кызматка келгенин талкуулап жатышат. А мен сиздерге башка дайындоо боюнча айтып берейин. Бул азыркы бийликтин логикасын түшүнүүгө жардам болот го дейм. Эмесе баштадык. Бул Азамат Ысык Көл облусунун Каракол шаарында туулган. Ошол эле Караколдо 5-мектепти бүтүргөн. Кийин Кыргыз Улуттук университетине тапшырып, аяктаган. Окууну бүткөн соң банктардын бирине орношкон. Кассалык операциялар бөлүмүнүн адиси болгон. Ар кандай тренингдер, иш сапарлар, сыйлыктар, анан эле карьералык секирик. Бирок 2018 жылдын 5-декабрынан 7-декабрына чейин жүргүзүлгөн маалыматка ылайык, банкоматтардан алынган кассеталарды ревизия жасоодо жалпы суммасы 8.192.081 сомго акча каражаттарынын жетишсиздиги, материалдык зыян келтирүү аныкталган. Кылмышкерлер табылган. Банктын 2 кызматкери банкоматтардан акча кассеталарын түшүрүп жатканда накталай акча кымырып алууга жетишкен. А өткөрүлгөн документтерде толук акчанын суммасын көрсөтүлгөн. Уурдап алгандар табылып, күнөөлөрү да далилденген. Керек болсо кымырылган каражаттын жарым-жартылайын кайтарып да беришкен. Сот коллегиясы баштапкы жана апелляциялык инстанциядагы келтирилген далилдерди карап көрүп, Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 3-беренесинин 204-бөлүгү боюнча алардын аракеттерин өзгөчө ири өлчөмдө жасалган алдамчылык деп тааныган. Ооба, сиз ойлогондой, акчаны кымырган банктын кызматкерлеринин бири биздин окуянын каарманы. 1984 жылы Ысык Көлдө туулган Мукашев Азамат Бакытович. Соттордун чечими менен ал шарттуу түрдө 6 жылга кесилген. Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 3-беренесинин 204-бөлүгү боюнча күнөөлүү деп табылып, 6 жылдык мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу түрүндө жаза дайындалган. Жана Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 63-беренесин колдонуу менен 3 жылдык сыноо мөөнөтү менен шарттуу жаза дайындалган. Жабырлануучу тараптын тагыраагы банктын кайрылуусуна карабастан жогорку сот чечимди күчүндө калтырган. Бул учур 21 жылдын 27 январында болгон. Бирок ошол учурда биздин каарман башка нерсе менен да алектенген. Тактап айтканда 2020 жылдын 28 декабрында президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун ишенимдүү адамдарынын тизмесинде Азамат Мукашев да кирген. Мукашев Азамат Бакытович референдум учурунда Садыр Жапаров сунуштаган Конституцияны колдоо группасынын фондуна 100 000 сом которгон. Жогорку кеңешке шайлоодо Азамат Мукашевди Мекенчил эл партиясынын негиздөөчүлөрүнүн катарынан көрүүгө болот. Бул боюнча Клоп басылмасы мындай деп жазат. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматында Орозбек Алымжанов партиянын ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалгандыгы көрсөтүлгөн. 2020 жылдын февралында ал Садыр Жапаровду колдоп чыгып, Жапаровду колдоо боюнча элдик кыймылдын төрагасы болгон. Президенттик колдоо тобунда ушундай адамдар жүргөн экен. Эми Азамат Мукашевке бийлик ыраазычылык көрсөтүп, Бишкек машина куруу заводу мамлекеттик ишканасынын директору кылып дайындады. Бул ишкананын ири аянты бар. Көптөгөн металл конструкциялары жана жабдуулары бар. Эске салсак, Азамат Мукашев алдамчылык боюнча соттолгон. Так ушунун негизинде учурдагы бийликтин кадр саясаты жөнүндө жыйынтык чыгарсак болчудай. Анткени бизде мындай мисалдар өтө көп кездешет. Бийлик үчүн сенин кимдигин, урдадыңбы же жокпу маанилүү эмес. Эң негизгиси сен шайлоодо анын колдоп чуркадың, социалдык тармактарда мактадың.
Эгер сен жердеш, дос же тууган болсоң, андан да жакшы. Мындай кадам коррупция, мындай логикасыз дайындоолор өлкөнүн өнүгүүсүнө тоскоол болуп жатат деп дайыма айтып келебиз. Муну менен күрөшүү керек. Бизге Садыр, Камчы, Жадахан же башка бирөө бийликте экени баары бир. Биз ар дайым бийликтин кадамын, өлкөнү көзөмөлдөп турушубуз керек. Анткени өлкө биздики. Андагы каражат сиз менен бизге тиешелүү. Сиз менен биз таза келечекти түзүшүбүз керек. Темиров Life, Темиров Life KG жана Айтайт десе каналдарына катталып, Patreon'да колдоп турмуз. Көрүшкөнчө. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин үдүктөөлөр дагы да көп жана сапаттуу болушун кааласаңыз, коррупцияга каршы күрөшүүгө салым кошкуңуз келсе, анда биздин Patreon'га катталып колдоо көрсөтүңүз.